Саламатсыздарбы достор. Бүгүнкү темабыз максатка жетпей калса эмне болот. Интернеттен көрдүк, кыргыз тилинде максат жөнүндө видеолор бар экен, максатка кантип туура коюш керек экен видеолор бар экен, целди кантип туура коюш керек экен видеолор бар экен. Орус тилинде, англис тилинде тим эле койчу толтура экен да. Бирок ошол жерде арасында бир ошол максат коюудагы эң жердин түбүндө боло турган, көлдүн түбүндөгү ташты айтпай коюш, суу түбүндөгү ташты айтпай коюш керек экен да. Орусча айтканда подводный камни не сказали да. Бул кайсы камень? Бул эмне деген нерсе? Максатка жетпей калсам эмне болот? Анткени 90% сиз койгон максат жетпейсиз. Лишь 10% жетесиз да эмнегедир. Мисалы ошол эле айына мынча табышым керек, же болбосо телефон сатып алам, же болбосо башка бир нерсе десек, ал максатка негедир жетпей калабыз. Негедир бул айда кылалы десек болбой калат, эмки айда кылалы десек дагы болбой калат. Ошентип жүрө беребиз да. Анан кээ бирөө бир жерде айтат да, эме депчи, там эме коюш керек, обязательство да, там мисалы, эгерде мен бул айда 30 000 акча таппасам, мен анда 5 000 сомду бирөөгө монтип берип салам көчөдө. Антип кереги да жок. Анткени өзүңдү калечтетип кереги да жок. Максат бул аябай мындай иштен чыгыш керек. Эгер жетпей кала турган болчу болсоң, антип өзүңдү кыйнаган да туура эмес да. Анткени сен максатты ойлогондо сен напряжение болосуң всегда. И сен всегда ошол максатты билесиң, что бирөөгө берип саларыңды билгенде мындай жүрөгү оор болот. И кийинкисинде сен максат койгуң келбейт. Анткени максат койсоң, сен билесиң, что жетпей каласың. Азыр айтышы мүмкүн, сен эмнеге ушундай, сен негативный эме экенсиң, там сен неуверенный экенсиң деп. Бирок действительностьунда ошондой болот. Мен 17 жашымдан бери баштап максат жөнүндө, максат эмне экенин, смарт цель, там төлөнчө, бөтөнчө деген нерсенин баарын кылып келгенмин. И бүгүнкү күндө эң жакшы нерсени айтат элем, что максаттын ошолорду билген жакшы, бирок практический нерсени да билген жакшы да. Алдын ала чемнеж эле көп минус кылып анан ашып калып, могул турбай дебей, ошону эрте билген жакшы да. Любой максат койгондо сиздер ушуну билиңиздер да, обязательно. Любой кандай максат койбосоңуздар, ошонун сиздер дайыма 30% жасай аласыздар. То есть 30%-не гана жете аласыздар. Ал эми калган 70%ке сиз жете албайсыз. Бул эч убакта болбойт да. Возможно, жетишиңиз мүмкүн. Мисалы, айына сиз 10 000 сом таап жүрсөңүз, мен бир айдан кийин 1000 сомдук телефон алам десеңиз, сиз жетесиз. Проблема жок. Ал эми айына 10 000 сом таап жүрүп, мен бир айдан кийин 30 000 сом табам десеңиз, анда уже бул башка вопрос. Башка суроо, башка задача болуп эсептелет. Эми эмне себептен мен ошол 30%-не сиздер кыла аласыздар деп айтып атам. Максат, любой максат коюп атканда эми акча катары эле эсептейли. Любой максат коюп атканда сиз дайыма болгону гана, мисалы, айына мен бул айда мен эмки кийинки айлардан баштап мен 30 000 сом таап баштайм дейсиз. Дагы демек 30 000 дедизби? Сиз максатка 30 000ду койбойсуз. Сиз максатка жазасыз. Мен эмки айдан баштап 100 000 сом таап баштайм дейсиз. И чтоб 100 000 сом табыш үчүн сиз болгон күчүңүздү ошого жумшайсыз. Бир айдан кийин сиздин чөнтөгүңүздө 30 000 сом болот. 100 000 эмес, 30 000 сом. Бирок вопрос, биринчи суроо. Сиз максатыңызга жеттиңизби? Ооба, жеттиңиз. Бирок сиз 100 000 сом тапкан жоксуз да. Сиз 30 000 сом таптыңыз. Эми сиз минуста калдыңызбы же плюста калдыңызбы? Сиз плюста калдыңыз. Анткени сиз мурун 10 000 сом тапчусуз, азыр 30 000 сом табасыз. Көрдүңүзбү? Но зато сиз 30 000 сомго жеттиңиз. Эгерде сиз 30 000 сом табам деп жазсаңыз, сиз 15-13 000 сом тапмаксыз. Именно бул эмне себептен мындай болот деген себеби сила тяготения деген бар. Сен түрткөн күчтү, сен 100% күч салып түрттүң да мындай нерсеничи. Түртсөң, ал кайра сени 70% арткыргытат. Сен 100% түрткөндөн 70% арткыргытат. Ошондо сен ортодо 30% прибыль калып калат. Прибыль деп элестетилет, акча калып калат, промежуток калып калат. Эми сен эгерде 30 000 сом деп түртсөң, сени 70% арттыргытканда канча болуп калат 30%? Это где-то 10 000, 9 000 сом болуп калат. А эгерде сен 100 000ге түртсөң, аны сен 70 000-ин арткыргытат,
кайра 70 миңге аткарып ошону менен сен да 30 миң сом колуңда. Көрдүңөрбү? Түшүндүрө алдым окшойт, Демек, биз любой максат коюп атканда реалдуу болбосо дагы ошону ошондой кылып коебуз. Грант Кардондун китеби бар 10x деген. Ошону окугула, любой максатыңарды коердун алдында 10го көбөйтүп коесуңар. Ошондо гана силер эмнеге 10го көбөйтөсүң? Мисалы 10 миң, 30 миң табам десең, көбөйтүү 10, 300 миң. 300 миң деп жазып көрсөңөр целди. Кандай силерди тебер экен деп мен ары. Ичиңерде желание пайда болот мындайчы, что силер ух ты, а уже 300 миңдин жумушу бөлөк да, кылышы бөлөк. А 30 миңдики бөлөк да. 30 миң такой мелочный. 300 миңдики момда чоң. Ой, жок, менин опытым жетпейт. Андай болбойт. Любой адамда опыт бар. Любой адамда мындай эме бар да, обязательно кандай десем, бардык кылына турчу жумуштун эби бар. Кыргызчасы способность эби бар, шыгы бар. Шыгы бар. Кечиресиздер, шыгы бар. Мен просто орус тилинен кыргыз тилине которо албай кыйналып атам ошо. Ошондуктан, достор, максат коюп атканда ушуну обязательно включать эткиле. Любой максат койгондо алабыз, либо аны 30% кылабыз, либо аны 10го көбөйтүп таштайбыз. Ошондо гана сиздер өз максатыңыздарга жетесиздер. А так, эгерде максатка жетпей калсаңыздар, эч кайгырбаңыздар. Булай болбосо эмкайда жетесиздер, эмкай болбосо наркайда, наркай болбосо наркайда жетесиздер. Же болбосо акыры жетесиздер. Победи так или как-то по-другому деп орусча айтышат, ошондой эле. Эми эң акыркы жакшы история айтып берейин менин историямда. 2017-жылы 7-июнда Инстаграмга кирип карасаңар да болот. 7-июнда мен өзүмө цель койгом. Мазерати гибели же болбосо Мазерати Гран Туризмо 2018-жылы 7-июнда сатып алам. Анын баасы 15 миллион сом болчу. Сатып алам деп мен цель коем. Элге публично айтам да, мен сатып алам депчи. Анан арадан 7 ай өткөндөн кийин мен түшүнөм, что мен азыр кылып аткан нерсем кийинки 5 айда Мазератти алып келбешин. И ошондон кийин мен түшүнө баштайм, что максат коюу, максатка жетүү бул мен үчүн эмес экен. Бирок мен азыр айтайын да, азыр ушуну түшүндүм да, өткөндө түшүндүм. Ошол кезде менин кылган жумушум, менин кылган ишим, ачкан компания ошону Мазераттини алыш үчүн, компаниянын общий состояниясы 2 миллион 250 миң сом болгон. Март айынын аягына. Ал эми элестеткиле, март айынын аягына. Апрель, май, июнь. 3 ай калды да алдыда. Эгерде возможно 3 ай жакшы иштесек, возможно биз где-то 3 миллион 4 миллионго жетмекпиз. Эми 15 миллиондун 15% оказывается 2 миллион 250 миң сом болуптур экен. Көрдүңүздөрбү? Мен 15 миллион цель койгом. Ал эми компаниянын состояниясы лишь 7 айдан кийин компаниянын состояниясы 2 миллион 250 миң сом ровно болот. Мен демек целимдин 15% 7 айдын ичинде аткардым. Алдыдагы 5 айда мен возможно 30% аткармак. Бирок мен ошол кезде түшүнбөстүк кылыптырмын, акылсыздык кылыптырмын. Бул цель меники эмес го, кылып атканым туура эмес окшойт деп мен ал ишти таштап салган элем да. Элестеткиле 2 миллион менен. И май 2018-жылы менин компаниям мен кеткенден кийин жабылып калган. Ошон үчүн мен айтат элем, жаңы эле мен айткан канча түртсөң ошончо сени артка ыргытат деген 70% целди ашыкча коюш керек экендигин жөндөгү теория деп айтсак болот. Бул практикада өзүнүн результатын берген. Не только ал жалгыз история эмес, көптөгөн историялар бар. Даже меники деле бар да, просто эсиме келбейт. Ошол достор, баарыңыздарга кааларым бул өнүккүлө, өскүлө, максатыңарга жеткиле, негативди унутпагыла, эми алыстатып эле койгула. Ошондой. Ошо. Саламат болуңуздар, лайк басыңыздар.
өз оюңуздарды комментарий жазсаңыздар, эгерде мага түз жазгыңыздар келсе, мен WhatsApp номеримди таштап коем, ал жактан мага байланышып, байланышка чыксаңыздар болот.